Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр жана жалпы спорт сүйүүчүлөрү, КТРК спорт каналы Спорт клуб телеберүүсүн баштайт. Бул долбоордо өлкөбүздөгү жайгашкан спорт клубтардын абалын жана ал жакта машыккан спортчулардын жараткан ийгиликтерин чагылдырып бермекчибиз. Бүгүнкү чыгарылышта Бишкек шаарынын Борбордук бөлүмүндө жайгашкан Келечек спорт клубу тууралуу кененирээк маалымат берели. Келечек спорт клубу Советтер Союзу учурунда бокс мектеби болуп түзүлгөн. 90-жылдарга чейин көптөгөн спорт чеберлери чыгып, бир топ ийгиликтерди жарата алышкан. Убакыттын өтүшү менен эрежесиз эрмушташ сыяктуу спорт түрлөрүнө кызыккандар көбөйүп, учурда кармашып урушуу спорту боюнча спортчуларды даярдап келет. Жаш муунга өз тажрыйбасы менен бөлүшүп, башкы машыктыруучулук кызматты аткарып келе жаткан Бообек Тотошев спорт клубтун абалын тааныштырып өттү. Бул жактарда азыр балдар баягы чарчаганда чай ичип эс ала турган бөлмө кылабыз. Мында Кудай буйрса бүтүп калды. Балдар жуунуучу жер, чечинүүчү жер бар, бирок эми мунун баарын өзүңөр көрүп атасыңар. Союз мезгилинен калган да, ошон үчүн азыр өзүбүздүн күчүбүз менен өзүбүз ар жактан каражат таап, уже оңдоп бүтүп атабыз. Балдар машыгуучу жай. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бардык шарт Кудайга шүгүр түзүлгөн. Ринг коюлган, жаңы элек мына маттардын баары төшөлгөн. Балдар травма болбош үчүн калың маттарды алып келип төшөдүк, бүт баары. Дуалга жабышып турган жаздык деп коет. Орусча настенные подушки для боксера деп коет. Ошончулардын баарын өзүбүздүн күч менен жасап, көбүнчө бул спорттук жабдыктарды биз өзүбүздүн келишим түзгөн немелер бар. Жумушчулар ошолорго жасатабыз, колго жасатабыз. Себеби дегенде бизге жанагы дүкөндөрдөн алган баягы сулуу кылып жасаган спорттук жабдыктар бизге болбойт. Бизде себеби дегенде биздики элдер иштейт да, балдар чын эле жасалма зал эмес да. Бу жерде дүйнөнүн чемпиондору бар, Азияны, Европаны, ошон үчүн бу жерде бир өзүңөр элестетсеңер, мисалы үчүн сен эле мындай орто эсеп менен алганда бир баланын спортсмен удары 100 килограмм урса, бир удар, ал 1000 удар урса канча деген күч келет. Ошон үчүн биз бардык өзүбүздүн баягы имаратыбызга жараша кылып жасатабыз да, бүт баарын. Сементтер болчу да, балдарга тоскоолдук түзүп алчу. Биз тескерисинче муну азыр балдар иштей турган спорттук жабдык кылып койдук. Көрбү? Тепсе да болот, урса да болот, ар кандай көнүгүүлөр жасаса болот. Ошону биз жанагы спорттук жабдыктар жасаган компаниялар менен сүйлөшүп, ушундай тыянакка келдик. Азыр жакшы шарт түзүлүп калды. Кошумча спорттук маттарыбыз бар. Балдар баягы ар кандай ыкмаларды өздөрүнчө жасаганда, отработка кылганда баягы жаракат албаш үчүн, травма албаш үчүн экөө-үчөө жасап алган жасашат. Секирип бири-бирин ыргытканда же урганда. А бул ринг балдар иштеп атканда травма албасын деп жакында оңдотуп жасатып, бүт баарын бүтүрүп берди. Мен өзүмдүн окуучум Рыспек Маткабылов деген жигит бар, ошол өзү жасатып берди, бүт өзүнүн эсебинен баардыгын рингибизди жаңыртып. Анан анча спорт жабдыктарын баарын алып берип, жакшы, Кудайга шүгүр, азыр баардыгы ордоруна келе атат. Эшик жасаганбыз кошумча. Түндүк жак беттен келсе шамал кирип, таза аба кирип, анан адырынча кошуна колоңдор менен кил табыш албай атабыз, анан бүтүрөбүз, Кудай буйрса жакында. Балдар машыгуу үчүн жалпы шарт түзүлдү. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биз Келечек спорт клубунун ичиндебиз. Жогоруда Бообек агайыбыз бул спорт клубтун жалпы абалы тууралуу тааныштырып өттү. Машыгуубузду эми кармаш уруш боюнча дүйнө кубогунун жеңүүчүсү Жакшылык уулу Жайыл менен улайлы. Келечек спорт клубунда көп жылдан бери талыкпай машыгып келген Жакшылык уулу Жайыл кармашып урушуу боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону. 2011 жылы Америка Кошмо Штаттарында дүйнө кубогун жеңип алган. Ошол эле жылы Казакстандын Актөбе шаарында өткөн Азия биринчилигинде 2-орунду. Андан соң 2012 жылы Кабардин-Балкар Республикасында өткөн Евразия чемпионатында 3-орунду. 2014 жылы Орусиянын Таганрог шаарында өткөн дүйнө биринчилигинде күмүш медалды тагынган.
Сол бутты тартып келатканда қолды соққы ұзатасың тек қана. Қана, байқайсың. Қол кечигип калат. Қол менен бут чогуу кетиш керек. Жакшы, жакшы. Жакшы. О, жакшы. Окшоду. Кийинки ыкмага өтсөк. Эми кийинки ыкма ушул эле бизде кармаш урушу болгондон кийин бул бизде бутта колдонулат. Ошондо бул да жөнөкөй эле колдонулчу ыкма. Кол менен сокку узатып келатканда бут менен тозобуз. Түз. Токтотобуз. Каршылашты токтотобуз. Астага келатканда. Каласа сол бут менен токтотса да болот. Ошол буга чейин жанагы волевой ыкмасын көрсөттүңүз да. Мен ошону кылып көрсөм болобу сизге? Болот. Бутка кирип, жыгып, андан соң волевой. Андан соң жыгып. Анан сол колдош керек. Кол буттургуп тура аны. Тура. Мо жамбашты өйдө көтөрүш керек. О. Тас. Бутка кирип келатканда, жыгам деп атканда токтотуп калыш керек. Балким кээде уруп келатканда өзүнө жасап кетиши мүмкүн, жыгып кетиши мүмкүн көтөрүп. Тоскону кандай жасаш керек? Тоскон Мына рингтин бурчуна такалып калган. рингтин бурчуна такалып калганда, жабылып калганда Жасап жатканда кадимки бокс эрежесиндегидей эле колдонулат. Мында болгону бут кошо бар болгондуктан бутту да мындай көтөрүп, буттун ударларынан да коргонуш керек да. коргонуудан кийин кайра чабуулга чыгууга көрсөтсөңүз. Коргонууда сөзсүз каршылаш ачылат. Баягы бурчка такалып калганда, уругулап атканда, ошол эле моментте өзүн кайра чабуулга өтөбүз өзүнө карай. Же болбосо мына бурчта турбаганга бурчтан чыгып кеткенге аракет кылабыз. Оңго, солго. Башында ушу бокс мектебинен баштагам. Анан мен көбүнчө ушу көлөкө менен беттешүүнү көбүнчө колум менен иштейм да. Ошону көрсөтсөңүз. Турабыз кадимкидей. Урушчу абалда турабыз. Анан кадимкидей эле урушуп аткандай көлөкө менен иштей беребиз. Жөнөкөй эле бул деле. Буга деле өзгөчө бир күч кетсе керек. Сөзсүз да күч кетет. Негизи бул өзүңдү көлөкө менен беттешип, өзүң күчкүдөн карап, өзүңдүн туура эмес каталарыңды оңдоо да бул нерсе. Бообек Тотошов агайыбызга чоң рахмат. Ошонун эмгеги көп. Жана ошондой эле ушул залдан да көп чемпиондор чыгышын каалайм. Жана ушундай залдар Кыргызстанда көп болсо, мына жаштарга стимул болот эле. Спорт залдар көп болсо, баары көчөдө жүрбөй спорт залдарга келип, ушундай чоң дүйнөлүк чемпиондор, олимпиадалык чемпиондор чыгышын каалайт элем Кыргызстандан. Эрежесиз эр таймаш жана күрөш түрлөрүнүн бардык ыкмаларын өзүнө камтыган грэпплинг спорту боюнча эл аралык мелдештерде ийгиликтерди жаратып жүргөн Асылгазиев Турсунбек бул мектептин тарбиялануучусу. Биз үчүн баягы кандай десем, көнүп калганбыз, өзүбүздүн зал, бул жерде бири-бирибизге терибиз, каныбыз сиңишип калган дегендей. Орусча айтканда аурасы жакшы бул залдын. Кеп залдын условиясында эмес, муну баягы көп эле чемпиондор айткан. Кеп ошо сен кандай иштейсиң, өзүңдү кандай көрсөтө аласың. Мына өзүңүздөр байкагандай Келечек спорт клубунан 2 каарманды тандап алгам. Алардын биринчиси Жайыл мырза менен машыгуубуз бүткөн соң, эми экинчиси
дүйнө чемпиондугунда күмүш медалды багындырган, андан тышкары Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону Эсеналиев Азамат менен партерде машыгууну улайбыз. Assalamu алейкум. Саламатсызбы? Машыгууну баштасак партерден. Мисалы, могу партерде жатат да. Ушу маалда, мисалы, бияк каптанды өтүп алган кезде, могу кол турбайбы? Ушу колду мындай кежиге кып чийбиз. Анан мына колду алабыз дагы мына. Анан бул жамбашты жатыр, анан алдыга кыймылдайсың мына. Чап. Мына. Ушул ыкмада мына. Ондай тартканда мына. Бая дем жетпейт да. Кумчулукта калат. Ушул ыкма. Анан кийин дайыр ыкмалар бар. Келип ортого келсең мына. Мына кирип отун бер. Биз баягы көп положенияда ушундай положенияда калып калып атабыз да. Анан баягы жатып иштейсиң да, баягы уруп атканда мына могу колду постоянно контролду кармап туруш керек да. Ушу кол качан бошогондо эле мындай кармайсың, мындай. Муну алдынан өткөрөсүң. Анан ошондо эле анан тартыш керек да. Бияк жакачы. Канча өйдө тартсаң, му эмени кое бербеш керек, оң кол менен башын бияк казып кайган тартыш керек. Мына ушул ыкмаларда көбүнчө партерде ушуларды колдонобуз да. Менде дагы бир суроо бар да, ошону туруп сизге көрсөтүп атабыз. Көбүнчө юнтуп башка чыкпады эмес адамдарчы. Бүтүндөй болгон чыкпады. Ушул учурда сиздин контр ыкмаңыз кандай болот? Эми мындайда, мен жазайын, бутун кыстакын бирок аракет кылып көрөйүн, Ушул маалда кетип атканда эле аяк сенде кайра бошотсоң оңду. Уже могу кетип атканда аракет кыласың да бербегенде көйрөк мит болот, Эми ушул маалда капталга деп атат, оң капталга. Анан муну туттубайбы? Муну бутун кыстакын мен аракет кылайын. Мына мындай элесиң треугольникке. Анан сен тарт мени. Мен да кошо сен тартам, көрдүңбү? Мына бая койду ушуну. Раз, саласың, кетсиңер, турам. Оп! Бут диптир, бас. Бас кап. Болду. Баягы бул жазган себеби эки бутту ылдый басканда болгон баягы тамырдын баары чоюлганда, бияк мунутканга да жетишпей калган бутуңа аракет кыласың да бая өзүң. Ошол да контр, ушул да эң жакшы ыкма. Көп колдоно бербейт, бирок муну теп көп колдонсоң болот да, көбү баягы байкабай калат ушул экенчи. Дайым ушундай аракет кылыш керек. Чындыгында эффективдүү ыкма экенин ушундай. Өзүңүз буга чейин айтып өттүңүз, акыркы жолу дүйнө чемпионатына катышып күмүш медалын багындырып келген экенсиз. Негизинен өзүңүздүн карьераңызда алгачкы жетишкен ийгиңиз жана акыркысы. Дүйнө чемпионаты тууралуу сөз кылсаңыз. Деп айтсам, 1996 жылы ошол Кыргызстанга жаңы бой фестиваль ачылган. Ошондо мен 17 жашта болчумун. Ошондо жана 8 бойлук деген бизде сетке азыр болуп атпайбы? Ошондон баштап чыгып баштагам. Ошондо баягы эң күчтүү спортсмендер менен мушташкам. Азыркы мына 2 жолку дүйнөнү күңгөрөткөн Масабиров Таалай деген агайыбыз бар, жүдо боюнча. Дагы көптөгөн чемпиондор ошол кезде 17 жашында мушташкан ошолор менен. Анан 2002 жылга чейин ошо 8 бойлукта мушташып жүрдүм. Дүйнөлүк чемпионат Россиянын Кисловодск шаарында өтө чоң деңгээлде өттү. Дүйнөлүк 28 өлкөдөн катышты. Ошондо мен 3 бой өткөрдүм. Экөөнү утуп, анан ушу финалга чыкканда 4 жолку дүйнөнүн чемпиону Алан Хаджиев деген бала менен чыгып калдым. Анан эми спорт ушундай экен, бирде утасың, бирде утуласың. Бирок баягы достойно өзүбүздү көрсөттүк. Жаштарга агаларым дайым ден соолукта ушундай машыгууда гана жүргөн жакшы дейм да. Чем айында шаарда ары бери тамеки чегип, арак ичкенче ушундай залдарга келип, болгон энергияларыңарды жумшап, ден соолук үчүн заниматься деп ойлойм да. Келечек спорт клубунда чоңдор менен биргеликте 13 жаштагы Тынарбек уулу Адилет да машыгат. Мектеп жашында болсо дагы окуусу менен спортто айкалыштырып машыгууларга калбай келип турат. Өзү теңдүүлөрдү спортко өндөп, келечекте Кыргызстандын желегин желбиретүүгө чакырды. Мен Тынарбек уулу Адилет, 13 жаштамын. Мен Бостокбеттен. Бостокбетте мен күрөш менен машыкчымын. Күрөш менен машыгып, мени бияка кошунам Алмаз деген байкем алып келди. Келгениме бир жума болду.
жумадан бери тренировка кылып жүрөм. Мен бул жерден кантип уюштуу максаттарды алып, ошондойлорду үйрөнүп атам. Бияк жакшы экен, баары жакты. Өзүмдүн байкем көрүп, мен да ушундай келечекте жакшы спортсмендердин бири болгум келет. Мен өзүмдүн досторума, классташтарыма айткым келет. Көчөдө ойноп жүрөргө, тренировкага келгиле, машык кыла, келип Кыргызстандын желбирегин өтө желегин көтөргүлө. Спорт клубта машыгып аткан балдардын баарына катуу талап коем. Тартип жөнүндө баягы ушул жерден үйрөнүп аткан ыкмаларын, ушул жерде колдонуп аткан баягы күч көнүгүүлөрүн баягы көчөдө көрүнгөн менен мушташып, көрүнгөндүн бір жерин сындырып, кайрып колдонбоого аябай катуу тартипти сактаганда биз аябай тарбияны катуу беребиз бул жерде. Ошонун негизинде мына Кудайга шүгүр бул жерде баягы бизде аябай катуу талаптар бар. Мисалы үчүн бул спорт клубта машыгам деп бүгүн келдиби же 10 жыл мурун келдиби биз эч качан бөлбөйбүз балдарды. Баарына бирдей мамиле кылабыз. Ошондуктан ушуга байланыштуу дагы Кудайга шүгүр баягы көбүрөөк чемпиондорубуз чыгып атабы деп ойлойм да, мен жеке оюм да бул. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой, бүгүн шаарыбыздын так ортосунда жайгашкан Келечек спорт клубунда болдук. Чемпиондорду мына ушундай жөнөкөй жерден даярдап чыгарышат. Сиздер болсо КТРК спорт менен бирге болуңуздар.